Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз силер менен алифбе сабагын баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жунусовдун төө жумушка келатса. Сабактын максаты окуучулар ырдын мазмуну менен таанышышат. Экинчи ырды окуп салыштырып айтып берет. Бири-бирин сыйлоого, достукка үйрөнөт. Анда эмесе мен сабакты баштаардын алдында бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Амансыңбы күнүм, амансыңбы жерене, амансыңбы досум, амансызбы эжеке, азаматсыңар балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштаардан мурун силерге мен табышмак айтып берейин. Апан тапан, жаман чапан, ири комуз, чолпон жылдыз. Кана балдар тапкылач, бул эмне? Кана баарыбыз ойлонобуз. Азаматсыңар, албетте бул төө. Кана балдар, төө жөнүндө эмнелерди билесиңер? Ал кандай жаныбар? Силер билесиңерби? Төө бир күндө болжол менен 116 литр суу ичет. Эгер биз аны чака менен эсептесек, 16 чака суу болот. Ал 15 күн суу ичпей жүрө алат. Төөнүн эркеги буура деп аталат. Ургаачысы каймал. Баласы бото, күлүктөөнү желмаян дешет. Төөлөр көбүнчө чөлдө жашашат. Бүгүн балдар төө жөнүндө ыр менен таанышабыз. Анда эмесе мен силерге ырды окуп берейин. Өчөң төө желип, келе жатса жумушка, чакырып калды конокко, чай ичип кет деп кумурска. Тамак ашын түрдүүлөп, дасторконго жайнатып, кумурска чай ап келди, самооруна кайнатып. Кичинекей чынысы, кичинекей табагы, кичинекей кумурсканын кыпындай да тамагы. Буларды төө көрө албай, бүркөлүп турду кабагы. Демек карагылачы балдар. Ыр силерге жактыбы? Маанайыңар кандай болуп калды? Анда эмесе эмнеге төөнүн кабагы бүркөлүп калыптыр? Анда эмесе силер менен биз төө менен кумурскага карата биринчи тапшырмабызды берели. Биринчи тапшырмабыз. Топтор менен иштейбиз, кластер түзөбүз. Биринчи топ төөгө түзүлөт. Экинчи топ кумурсканы мүнөздөп бергиле. Кана анда эмесе убакыт кетти. Азаматсыңар балдар. Мына даяр болду. Биринчи топ төөгө пайдалуу, ишенчек, чоң, тартагай деп мүнөздөмө бериптир. Ал эми экинчи топ кумурскага кичинекей, эмгекчил, боорукер, мээнеткеч деп бериптир. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Бул болгон окуяны сүрөттөп тартып келесиңер. Ырды болсо көркөм окуп келесиңер. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз бүттү. Жакшы калгыла. Смайликти эртегенде жөнөтүп койсоң.